Assalamu алейкум урматтуу достор. Кыргыз жаш көч коомдук бирикмесинин Мен сүйгөн китеп долбоору уланууда. Бүгүн бизде конокто Кыргыздын келечектеги чыгаан кыздарынын бири Мунара Маматалиева болмокчу. Мунара, кандайсыз? Ден соолук жериңиз жакшыбы? Азыр биздин достор менен саламдашып, өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Мен алгач эле сиздерге чоң ыраазычылык билдиргим келет чакырганыңыздар үчүн. Биз өзүм жөнүндө айтсам, Кытай Республикасында окудук. Малайзияда окуп келдик. Буюрса ошо Кыргызстанга эмгегибиз тийсе экен деп жаңырып жүрөбүз. Ошо. Жакшы. Анан бүгүн ошол өзүңүз жакшы көрүп, сүйүп окуган кайсы китеп менен бөлүшкүңүз келип атат? Негизи эле мен кыргыздын классикаларын көп окуйм, бирок бул жолу мен ошо Джек Лондондун Мартин Иден деген китебин айтып берейин деп атам сизге. Себеби бул өзгөчө, то есть акыркы чыгармаларымдан анан өзгөчө бир таасир калтырганы ошол жана 2 класс деп коет го, жана жөнүп мисалы үчүн ар бир катмардагы адамдардын бир изи да, мисалы ошо буржуаздар, анан социалисттер да, ошолор, анан Мартин Идендин өзүнүн характери, упорствосу деп коет го. Ошону ыйлап, то есть ошол китепти окуп бүтүп аябай таасир алып. Ошо бул китепти негизи эле окушуңузга ким же эмне себеп болду? Биринчиси, негизи бул китепти биринчиси бир байке айткан бир семинарда ошол Мартин Идендин Джек Лондон, то есть Джек Лондондун Мартин Иденин окусаңар, бир өзгөчө мындай таасир аласыңар деген да, бирок англисче окусаңар деп айтканда. Бирок мен англисче азыр литературага жете элек, мындай advanced sketch, анан мен орусчасын алып окудум да. Бул китепти биздин окурмандар, көрөрмандар окуса эмнени алат өзүнө? Негизи мен бул китепти окугандан кийин билесизби, мага мындай ой келди да, буну биз кыргызчага которушубуз керек. Балким СССР мезгилинде которулгандыр, бирок азыркы учурда бизге керек экен да. Себеби ошол эле мотивация бар экен, кыйынчылыктар, социалисттер менен буржуаздардын келишпестиги, мисалы бизде деле азыр байлар анан кембагалдар болуп, мындай 2 катмар класс бөлүнүп калбадыкпы? Ошондой учурлар. Анан бул көбүнчө мемуардагы болуп экен да, себеби мен отзывдардан окусам, YouTube'дан Джек Лондон өзүнүн кыйынчылыктарын китепке кошуп ушул чыгармага жазыптыр да, себеби ошол убактагы бюрократиялык мезгилде аябай, то есть бюрократияга учураптыр да өзү. Алгач 2-3 жыл чыгармаларын ар кайсы редакцияга берсе, албай эч кимсе, бул жөн эле моряк болгон да, кыйналыпчы аябай. Бул жерде деле ошондой Мартин Иден өзү 21 жашында, өзүңүз окуп чыксаңыз керек, 21 жашында, жөн эле 21 жашка чейин моряк болот. Бир эч кимге таанылбаган, аябай кембагал жашаган, ушундай болот да. Анан аристократтардын семьясынан бир Руф деген кыз менен таанышып калат да. Ал жака барып, то есть кантип таанышат? Руфтун байкеси дарыяда жүргөндө бирөө эле уруаткан болот да. Анан ошол жерден келип эле Мартин Иден аябай мындай накачанный болот да. Анан Руфтун байкесин куткарат да. Анан давайте мен сизди ошол жактан кечки тамактанууга чакырайын дейт да. Анан макул болуп Мартин барат ошолордун үйүнөчү. Барып, анан кийин ошол жерде Мартин Иден алгачкы жолу өзүнө бир чоң бир таасир алат да. То есть биринчи жолу ошол үйлөрдү көрөт, то есть ошондой чоң үйлөрдү көрөт, картиналарды көрүп аябай эси ойт, мындай. Демек бир көрүп эле мындай ушунча сонун описывать эткен, ичине эле киргенде пианино, анан чоң картиналар ушундай да. Мындайча айтканда аябай таң калат да. Демек ушундай дагы жашаса болот экен да депчи. Анан Руф ошол жерден эле келип экөө таанышып, бирге тамак жешип, анан кетет. Бирок ошондо бир көрүп эле Руфту жакшы көрүп калган болот да, Мартинчи. Анан бирок баары бир ага жетпешин билет, себеби жетиш үчүн же
Мартинде же университетти бүткөн эмес, окууну болсо 6-класстан эле таштап салган. Эми турмуштун кыйынчылыгына байланыштуучу. Же байлыгы жок, же атактуу эмес, то есть эч нерсе жок болот да. Анан Мартинге ушундай ой келет да. Мен сөзсүз ушулардай болом дейт да. Өзүнө ушундай максат коет дагы. 2 жыл, ишенсеңиз, 2 жыл уктабастан тынбай дүйнөлүк китептерди, өзүнүн мамлекетиндеги китептерди, психология, география, бардык тармактагы китептерди окуп чыгат да. Мен ушул жерин окуганда аябай мындай таасир алдым да. Кантип эле 6-классты бүткөн бала ушинтип ушундай даражага жетет депчи. Себеби аябай кийин бул аябай чоң бир мындай чоң жетишкендиктерге жетет да. А бул өзүн жек болгондон болот да. Ошондо деген мисалы окубаган, билимге кызыкпаган адам бир кызды сүйүп калып, анан ошол кыздын артынан китеп окуп, өзүнүн өнүгүү жолуна салгат да бул китепте. Ооба. Негизи да мындай суроо сизге ушул азыркы жашоодо ушундайды кезиктиргенге болобу? Ушундай эрдикке даярбы азыркы мырзалар? Албетте даяр болсо керек. Себеби сүйүү адамды өзгөртө алат дейт го. Мисалы ошол жерде, бул жерде бир эле Мартин Иденди эмес, Мартин Идендеги сезимдерди берген да. Ал ошол сүйүү адамды канчалык даражада өзгөртүп, анан кайра канчалык даражада ылдый түшүрүп коет экенинчи. Себеби бул окуя аябай уланып барат да, кийин дагычы аябай кызыктуу да. Анан уландысы кандай болот? Мисалы азыр бул китеп окуп баштады, адамдар менен сүйлөшө баштады, жакшы деңгээлдечи. Анан ушул жерден буну эмнелер дагы ойлондуруп атат, кандай дагы тоскоолдуктар күтүп атат? Анан Мартин мага аябай күлкүлүү жери Мартин биринчи китепкана издеп баштайт да. Китепкана издеп анан киргенде жада калса ушундайын билсе болот, өмүрүндө окуганын. Себеби киргенде эле каякта китепкана деп мындай кирген жанагы турат го, ошо китепти карапчы, ошолордон сурап анан таң калып ушундай китептер барбы деп ошол жерден эле сурай берет да. То есть билбейт да, үстүгүгө чыгып анан отуруштучу. Бул дегени эми ушунчалык даражада билими аз болгонун билдирип атат да. Бирок эми караң, Мартин ошол күндөрү өзүнө 4 саат уктайм деп сөз берет да. Биринчи психологияны, дүйнөлүк философияны, классиканы, чыгармаларды баарын окуп баштайт да. Анан Руфь булар барган сайын ар бир жумада ушинтип жолугуп анан Руфь байкай баштайт да. Бул мындан сүйлөп атканда бир адабий тилде сүйлөп, буга чейин мындай жаргондор менен же болбосо жөнөкөй биз эми базовый көчөт тил мененчи. Анан демек жылыш бар экен деп Руфь аябай бир мотивация берет. Сенден бүт нерсени күтсө болот экен го депчи. Анан ошентип окуп баштайт, анан бир жыл өтөт. Анан Мартин бир күнү отуруп оюна келет да. Мен чыгармаларды то есть жаш балдарга арналган чыгармаларды жазып, аларды сатуу оюна келет да. Себеби бунда Мартинде бир тыйын дагы жок болот. Ал өзү жөнөкөй эле бир моряк болот да. Анан ошентип чыгарма жазып баштап, күндө Руфька көрсөтө баштайт. Мына карасаң, менин чыгармаларым ушундай дегенде, Руфь маани бербейт да. Себеби ал эми башка чөйрөдө өскөн кыз болот, мындай түшүнбөйт чыгармачылыкты. Эми сен мындай юрист же экономист эле болбойсуңбу деп ушинтет да. Мындайча айтканда, несерьезно кабыл алат бул то есть бул кылып аткандарынчы. Десе жок деп анан жаза берет. Лондондон ар бир редакцияларына берет, кайра эле отказ келет. Эми ал мезгилде билесиз өзүңүз, ал мезгилде деле болгондо бюрократиялык системаларчы албайт эч ким. Бирок мага Мартиндин ошол мезгилдеги мындай артка тайманбастыгы жагынан жакты да. Өжөрлүгүчү. Биз бир эле китепти окуп албай кийин башыбыз оорусо жатып алабыз же ушундай го. Мартинде андай нерсе жок болот да. Бул
бул Джек Лондондун өзүнүн башынан өткөн нерсе да, чыгармачы. Ошондуктан мен бул китепти сөзсүз биз которушубуз керек деп ойлойм да. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде. Жакшы. Анан улантып кете бериңиз. Азыр чыгармаларын тапшыра баштады. Чыгармаларын тапшыра баштады. Анан 1,5 жыл, 2 жылга 2 ай калганда уже Руф айтат, мени башкага болуп атат. Экөөбүз баары бир эки башка чөйрөгүбүз бирге боло албайбыз дейт да. Анан Мартин айтат, мен сөз бердим го сага. Мен сөз бердимби, демек ал нерсени сөзсүз кылам. Сен күтө албайсыңбы дейт да. Дегенде апасы аябай каршы болот. Мен баары бербейм жөнөкөй эле адамга. Эми билесиз, ал мезгилде аристократка бериш керек. Ушундай нерселер болот. Түшүнүк ошондо. Анан кийин ошентип 2 жылга чейин келбейт. Эч кайсы редакциядан бир татыктуу жооп ала албайт да. Бирок дайыма анализ кылып салыштырганда, башка редакциялардын жазгандарын, башка журналдарды караганда, Мартин Идендин чыгармалары алдаганча мындай кулуктуу, анан окуганы жеңил, түшүнүктүү, анан мындай терең мазмунда жазылган чыгармалар болот да. Бирок эмнегедир алышпайт. Анан 2 жыл дегенде ошентип башка бир өзүнүн чөйрөсүндөгү адамга тийип кетет, тилекке каршы. Анан ошол жерде Мартин дүйнөсү мындай жок болуп калат да. Ошону аябай сонун кылып сүрөттөгөн. Бир жума эмне кылып атканын билбейт Мартин өзүчү. Мындай таш болуп калат го жүрөкчү, ошону сүрөттөйт да. Эч нерсе таасир этпейт, эч нерсе бир мындай жүрөгү ташка айланып калат да, мындайча айткандачы. Анан ошентип макул жашоодон үмүтүн үзүп, болду эми, то есть мен жазбайм дагы, эч нерсе кылбайм деп жатканда бир күнү бир редакциядан жооп келет да. Сиз Стэнфорд беле, унутуп атам, ошол бир редакцияга бир чыгармаңыз өттү, $200 сизге деп ушинтип бир почта менен кат келет да. Бирок уже Мартин үчүн бул нерсе кызыктуу болбойт да. Ошондо мындай, келиптир да деп коет да. Буга чейин бул нерсени аябай күткөн да. Анан мен ошондо уже Мартин уже мындай жашоодо бир сокку алат да, ушунчалыкчы. Демек, ушундай экен да. Демек, бизге окшогон адамдар эч качан андай боло албайт экенбиз да дегенчи. Анан ошентип жашоодон үмүтүн үзгөндө алгачкы бир үмүт деп коебу, ошондойлор келе баштайт да. Биринчи бир редакциядан келет, андан кийин лондонский редакциядан келет. Ошентип келе берет, анан уже акчаларын алып эле конверттерден бул аябай карызга батып кеткен болот да. Карыздарынан берет, кутулат, эжесинин үйүндө жашаган болот, эжесине үй алып берет, фермаларды ачып берет, ушинтип аябай кеңпейил адам болот да. Анан ошентип уже бир интервьюларга чакырып баштайт Мартиндичи. Уже кичине болсо да известность ала баштайт да, то есть тааныла баштайт өзүнүн чөйрөсүндөчү. Анан эң бир таанылган чыгармасы болот, азыр атын унутуп атам. Ошол чыгармадан кийин уже бул Мартин дүйнө жүзүнө мындай, то есть Лондон, Европага атак даңкы кетет да, Америкагачы уже которула баштайт. Анан аябай ал учурда эми аябай акчалуу болуп калат, мындай баардык костюм заказ кылып. Ооба, костюмдарды алмаштырып кийип баштайт. Мисалы билесизби, мурда бир костюмду ошол алып коюп, Руфтун үйүнө барганы кийчү да, андай болбой калат ужечи. Ошентип бул өзүнүн күчү менен ошол даражага жетет да. Анан ошондо жана аристократтар, социалисттер, то есть буржуаздар үйлөрүнө чакыра баштайт да. Келип жөн эле чай ичип кетиңиз, биз менен конок болуңуз депчи. Бул деген эми мындай кичине болсо да Мартинге жакындайлык деген эми адам дагы 200-дүүлүктү айтат да. Себеби ал ичинен айтат да,
эми мен аябай курсагым ачып жүргөндө силер кайда болчуңар депчи. Ошондо мен аябай таасир алгам. Ошондогу доор азыр деле бар да. Мисалы ифтарга деле азыр мындай жөнөкөй адамдарды чакырбай жалаң тойлорго деле колунда бар адамдарды чакырып калабыз го. Ошондой да. Ошол заман доор алмашкан менен адамдардын баягы ички сапаттары калып кеткенде. Ошондой да. Анан Руфь эмне болот экөө? Анан ошентип Руфь башкага тийип кеткен болот. То есть башкада жашап аткан болот. Анан бир күнү ал Лизаны таныйсыз да. Лиза кайра өзүнүн айылына келип, анан Лиза менен жолугуп, Лиза аны сырттан жакшы көрүп жүргөн болот. Анан бирок Мартин жүрөгүн бере албайт да. Анан бир күнү үйүндө отурса, Руфь эшикти тыкылдатып үйүнө кирип келет да. Мартин ошо турган жеринде катып калат да. Руфьту көргөндөчү. Анан Руфь келип Мартинди кучактайт да. То есть жарашабыз деп келет да? Жок, эми баардык нерсе үчүн мени кечир, мен ката кылгам, өзүмдүн катамды азыр мен сезип атам дегендейчи, ошентет да. Анан ошондо Мартиндин жүрөгү эч мындай жылыбай коет, мындай таш болуп туруп алат да. Себеби ага чейин эле жүрөк уже мындай өлүп калган болот да Мартиндечи. Анан ошентип эч мындай даже 1 саат, то есть 2 саат турат ровно ошентип карапчы, бирок ошол 2 сааттын ичинде деле бир реакция жок болот да Мартиндечи. Бул дегени уже жүрөк өлгөн болот да. Анан Мартин мен ойлонуп көрөйүн дейт да. Мен ойлонуп көрөйүн дейт дагы. Анан хорошо, то есть макул сен ойлонуп көр деп чыгып кетет да. Ошол жерде бир сценарий бар. Мындай өзгөчө да. Ошондо буржуаздарды ушинтет да. Айнектен карап отуруп, бүт өткөн кыйынчылыктарын эстейт да Мартинчи. Андан кийин эстеп ушунчалык ыйлагысы келип, ушул даражага жетип калганына шүгүр кылат да. Бирок ошондо чыгып баратканда Руфь чыгып баратканда мындай болот да, эки жүздүүлүктү сүрөттөп атат да. Руфь келип туруп Мартиндин жанында аябай ыйлайт да. Кечирип кой мени депчи. Анан чыгып баратканда уже айнектен көрүнөт да. Руфь уже бүлүп кетип аткан болот да. Бул ошол жеринде аябай таасир алган. Ушул мезгилдеги буржуаздардын эки жүздүүлүгү да бул нерсечи. Ушунчалык ошондо аябай катуу түкүрөт да. Мартинч прям үйгө түкүрөт. Силердин ушу буржуаздарды мындайча айтканда түкүрдүм дегендей элечи. Ошентет да. Бирок жүрөгү жылыбай коет Руфька. Мындайча айтканда кечире албай коет да. Жакшы. Анан аягында кандай окуя менен бүтөт? Мартин азыр бай болду, колунда бүт нерсе бар. Ушундан кийин Мартин кетет. Кайра то есть кайра өзүнүн мурдакы жашоосун сагынат да. Мартинч кадимкидей мындай эч кимге таанылбаган, акчасы жок болсо дагы ошол мезгилде аябай бактылуу болот. Себеби өзүнүн мурдакы чөйрөсүндөгү деңиздеги достору, туугандары, мисалы, алар ичинде кири жок, мындай жөнөкөй, маска жок да, эң багынчы. Анан бири-бирин алдабайт, ушундай чөйрө болот да. Ошол чөйрөгө сагынып, ошол деңиздин жээгине барат эски үйүнө. Барып анан демек жашоо ушундай экен. Демек бул 2 жылда жетип койду да ошол уровеньгечи, буржуаздардын уровенинечи. Демек жашоонун потологу ушул экен дейт да. Анан деп туруп кайыкка түшүп өзүн өзү чөктүрөт да. Мындай болот да, бул Мартин өзү каалаган нерсеге жетти. Ошол эңсеген нерсесин көрдү. Көргөндөн уже жашоонун набжагы уже кызык болуп калат да. Маскалар чечилди, адамдардын чыныгы жүзүн көрдү. Демек бул жашоодо бай болсоң, атак даңкың болсо, бул жашоодо сенин баардыгы сыйлайт экен деген ой калтырат да андачы. Барып туруп кемеге өзүн чөктүрөт. Чөктүргөндө ошол акыркы сөздөрүн айтат да. Демек жашоонун патологу ушул экен дейт да, мындайча айткандачы. Ушул жер аябай таасирдүү. Анан
Ыйлайсыз да эми окусаңызчы. Ошол Жакшы. ушул жери таасир мындай башкача таасир калтырган да акырычы. Мисалы ошол ачка болуп биринчиден кембагал болуп анан ошол учурда жазылган чыгармалары кийин атактуулук таптып эмеспи, анан ошол чыгармаларга бай болуп өзү деле жетишерлик деңгээлде жашап калганда элдер баа берип баштайт да. Анан азыркы учурда кандай оюңуз биздин жашоодо? Адамгерчиликти сыйлагандар көбүрөөкпү же чындап эле ошол бай адам, көрүнүктүү адамды үйүнө чайга чакырып ошолорду сыйлагысы келгендер көппү? Бул мындай жашоонун парадоксу да. Чындыгында жакшы адамдар аябай көп жашоодочу. Аябай көп мындай бирөөгө жардам берейин деп жөн эле жүрөгү таза адамдар көп да. Бирок ошол эле учурда кандайдыр бир масса бар. Мындай маскасы чечиле элек деп коелу. Ошондойлорчу атактууларга жагынып, байларга жагынып, жана буржуаздарды сүрөттөгөндөчү. Тилекке каршы ошондой дагы чөйрө бар да. Бирок бул жерде мен чыгармадан эмнеге Мартин Иденди акырында өлтүргөнүн азыр түшүнүп атам да, анализ кылыпчы. Бул дегени жүрөгү өлүп калды да, ужечи. Аябай таза адам болот да Мартинчи. Анан уже ушунчалык эки жүздүүлүктү көргөндөн кийин мен ойлойм баардыгынын эле жүрөгү өлүп калса керек деп туруштук бере албай калат да. Дүйнөнүн бир кооз нерселеринечи. Баягы физически тирүү болгону менен жан дүйнөсү Өлүп калган болот да, жакшы. Биздин эме сурообуз, эмне үчүн китеп окуйсуз? Китеп? Эмне үчүн китеп окуйсуз? Жана сөз бар го кыргызындачы. Сөз баштаган эл баштайт депчи. Биринчиден мен өзүмдү өнүктүрүш үчүн окуйм. Экинчиден Кыргызстанга мындай керектүү адам болоюн деп, өзүмдүн сөз байлыгымды көтөрөйүн деп, ички мисалы үчүн китептен көп нерсени алса болот да. Китептеги каармандар кылган катаны кылбаганга болот да. Мисалы үчүн ошолор адашып кетип атсачы. Анан айтат го, мен бизнесмен болом, анан мага китептин кереги жок дегендерчи. Нет, китепте көп идея бар да. Мисалы фантастиканы окусаң, ал жактан бизнес жөнүндө көп идея алсаң болот. Ошон үчүн мен ойлойм, китеп кайсыл жаатта болбосун, китеп окуш керек да. Мамлекеттик органдарда иштегендерге же болбосо жөн эле мындай Кыргызстандын атуулумун деген ар бир адам китеп окуш керек деп ойлойм да. Анан азыр биздин досторго бул Мартин Иденден тышкары дагы китептерди сунуштап өтсөңүз. Кайсы китептерди окуса болот? Алар жөнүндө кичине маалымат берип. Кыргыздын классикаларынын Айырмасы жок. Бардык өзүңүзгө дагы жаккан китептерден сунуштап өтсөңүз болот да. Мисалы Кыргыздын классикаларына ошол эле Сынган кылыч. Бул сөзсүз окула турган китеп. Маркумдар үнү мисалы да. Бирок дүйнөлүк классикадан Джек Лондон менен Марк Твендин чыгармалары адамга бир суусаганда мындай суу боло турган чыгармалар да. Рахмат, келип өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, ушундай бир жаштар үчүн, коомубуз үчүн сүйгөн китебиңизди айтып бергениңиз үчүн биздин ушул кетирген атайын бөлгөн убактыбыз бир канча адамга болсо да пайдасы тийсе аябай чоң кубанычта болобуз. Азыр биздин көрүүчүлөргө кайрылуу жасап койсоңуз болот. Урматтуу жаштар, азыркы коомдогу болуп аткан деградацияны өзүңүз көрүп атсаңар керек. Ошондуктан мен айтарым, биз бир эле жол бар да, биздечи өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Анан китеп окушубуз керек, жаңы технологияларды үйрөнүшүбүз керек. Ошондо гана мындай креативдүү ой жүгүртүү деп коет го. Ошондойго ээ болобуз. Анан мекенибизди мындай коркпостон коргой алабыз да. Ошо. Анан китепти окуганда дагы баардык эле китепти окуй бербестен фильтрлеген үйрөнүшсү дейм да. Мисалы биздин азыр жаштар жеңил желпи психологиялык, то есть мотивациялык китептерге өтүп кетпедиби? Мен сунуш берет элем ошо дүйнө жүзүнүн классикасын биздин классиканы көбүрөөк окуган депчи. Жакшы, рахмат. Дагы бир жолу терең ыраазычылык.